Assalamu alaikum. Sizler men K-Smart kanalı Argen Ашырбек уулу урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздер бул каналга жазды элек болуп биринчилерден болуп ушул видеону көрүп жатсаңыз, урматтуу көрүүчүлөр, жана мени мындан алдын көрбөстөн биринчи жолу мени көрүп, бул ким деп жатсаңыз, урматтуу көрүүчүлөр, бул канал кыргыз тилиндеги технология тууралуу жаңылыктар, дал ушундай эле программа тууралуу, приложение тууралуу пайдалуу кеңештер, смартфондор тууралуу обзор кылып, өз көрөрмандарына жеткирип туруучу канал, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздер бул каналга жазды элек болсоңуз, анда подписаться деген кызыл жазуун басып, биздин каналга катталып коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Эмне дегенде кийинки кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн. Биз болсо бүгүн сиздерге эң өзгөчө болгон WhatsApp'тын дагы бир секретине окшогон программаны көрсөтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Албетте ал үчүн бизге экран керек. Мындай программалар, секреттерди акыркы 1-2 жумада чыгарбаганым үчүн комментарийде адамдар сурап калды. Арген эмнеге мындай нерселерди чыгарбай койдуң, эмнеге бизге чыгарбай койдуң деп сурап калдыңыздар. Мен токтоткон жокмун эч нерсени, урматтуу көрүүчүлөр. Кабатыр албаңыздар. Бардык нерсе алдыда буйруса сиздер менен биргеликте азырдагы болобуз. Булардын бардыгы башталыш, урматтуу көрүүчүлөр. Кеңиздер көп сүйлөбөстөн бул жерден азыр экранды жагабыз. Кетти, экран кетти. Достор, алгачкыдан албетте сиздерге башынан баштап көрсөтөйүн, кантип көчүрүү, кантип орнотуу. Play Market'ке киресиз, урматтуу көрүүчү, же мен описанияга ссылка коём. Ошол ссылка аркылуу Play Market'ке киресиз. Киргениңизде пароль для приложения деп жазылып турат. What's looks ушундай деп жазылып турат, урматтуу көрүүчүлөр. What's looks деп турат. Англисчеде анча жокмун, урматтуу көрүүчүлөр, кетсе What's looks деп. Кээ бир англисче сөздөр тура эмес окуп койсом дагы мени капа этпесиңер, урматтуу көрүүчүлөр. Эң башкы сиздер түшүнсөңүздөр болгону. Келиңиздер, азыр сиздер менен биргеликте буну установка кылып баштайбыз. Кандай секрет арген, эмне болот деп кызыгып жатсаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, видеонун аягына чейин көрүүнү сунуштайт элем. Эч кандай жылдыруу жок. Бардыгын чекеден кантип болуун бардыгын көрсөтөм, урматтуу көрүүчүлөр. Эмнеден мен азыркы учурда көрөм, мына жылдырып көрөткөн дагы. Бирок видеонун аягына комментариясына жазып, мен түшүнбөдүм, эмне болду. Урматтуу көрүүчүлөр, түшүнүш үчүн секин чекеден бардыгын көрүш керек. Каттап кылабыз. Открыть. Старт басасыз. Программаны ачканыңызда эле дал ушундай жака кирет, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде сиздер Pattern Look деген программага киресиздер, дал ушуга киресиздер. Эң башкысын басасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Басканыңызда да сизден дал ушундай графикалык ключту сурагандай сурайт. Сиздер бул жерге каалаңыздар кошосуз болот. Мен азыр ушундайдан коеюн. Бардыгын жакшы көңүл буруп карап турууну сунуштайт элем, урматтуу көрүүчүлөр. Буну култагандан кийин сиздер WhatsApp деп биринчиде турат, урматтуу көрүүчүлөр. Ушуну басасыздар. 1, 2, 3, 4 деп жазуу чыкты да, урматтуу көрүүчүлөр. Окей кыласыздар. Бул жерге email, электрондук почтаңыз керек болот, урматтуу көрүүчүлөр. Кайсы болсо дагы электрондук почтаңызга жазсаңыздар болот. Бул сиз кайсы бир учурда смартфонуңузду алганыңызда, жаңыдан аккаунт ачканыңызда электрондук почта болот. Ошол аркылуу сиздер Play Market'ке киресиздер. Видеолорду азыркы учурда YouTube'да улап канал кылып деле колдонуп жаткан ошол электрондук почта аккаунт ушул жака жазасыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кеңиздер менен бул жерге өзүмкөнү жазайын. Так, кетти. Бул жерде сөзсүз отметка кылышыңыз керек. Окей кылып айдайсыз. Кеткенде бул жерден сурайт, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жерден жакшылап караңыздар. Мен басып жатканымда эки баскычтан басасыздар дагы. Настройкадан доступ беришиңиз керек. Бул программадан коркпоңуздар, бирок доступ бергенде. Так, бул жерден What's Looks деген программа табабыз дагы. Буну жандырабыз, доступ беребиз. Так, буну да сөзсүз доступ беребиз. Так, бизде да ушуна чыгып калды, урматтуу көрүүчүлөр, бирок бул жерден сиз эч нерсени төлөбөйсүз. Болду, төлөбөйсүз. Эч нерсени төлөбөйсүз дагы, чыгасыз. Мына сырткарга чыккандан кийин бул жерге түшөсүздөр дагы. Interactive Cover деген программаны табасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп турасыздарбы? Бул жерде отпечатка турат, ошонун түгүндө, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде бул программаны өзүнө обзор кылган болсок, өтө чоң обзор болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эмнеде функциялары абдан көп. Мен сиздерге бир эле жерин көрсөтүп атам, азыр бул да өтө кызыктуу. Ушуну басасыздар. Басканыңызда да биринчи WhatsApp, YouTube деп жазылып турат, урматтуу көрүүчүлөр. WhatsApp'ты басасыздар. Буну жагып коесуздар. Ушундай жазып турат. Окей деп коесуздар. Так, да, окей болду. Эми мындан чыгасыздар. Чыгып, жөн гана өзүңүздөрдүн WhatsApp'ыңыздарга өтөсүздөр. WhatsApp тастаңыздар, дал ушундай болуп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөрдүн WhatsApp'ыңыздар ошактан мен кылгандан кийин программа өткөрүп кылгандан ушундай болуп калат. Буну сиздер кайсы учурда колдоносуздар? Албетте сиздерден бирөө телефонуңуздарды сураганында, эгерде сиз өзүңүздүн аппаратыңызда мурда бирөөлөр менен жазышкан секрет сөздөрүңүз болсо, WhatsApp'та эч нерседен коркпостон дал ушундай кылып туруп берип койсоңуз болот, урматтуу. WhatsApp'ты басканда дал ушундай болуп калат. Эгерде сиз өзүңүз кайрадан өзүңүздүн жазышкандарыңызды, окугандарыңызды, статустарды бардыгын көргүңүздөр келсе, карасаңыз статуста эч нерсе жок, как будто сиз эч ким менен жазышпагандай эле болуп сезиле бересиз башка адамдарга. Сиз бул жердеги чат барга, урматтуу көрүүчүлөр, контакт өтө турган. Буну 1, 2, 3 деп басканыңызда дал ушундай көрүнүш чыгат, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздүн башында койгон паролубуз.
графикалык күчтү ачкандан кийин дал ушинтип сиз жазышкандардын баардыгы чыга берет. Мен жакшылап ойлодум ошо урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиздер мен муну отметка алып бергенге аракет кылайын. Азыркы учурда дал ушул сиздер контакт өтүүчү бул жерде жашыл болуп көк болуп эң ылдыйына турат смартфондун. Бурчта оң жакта ошону бассаңыздар 3 жолу басып коюшуңуздар керек. Всё. Графикалык күчтү муну басасыздар. Все ачылып кете берет, урматтуу көрүүчүлөр. WhatsApp деген программа дал ушул кызматта иштейт. Мындан да башка абдан көп сүрөттөрдү башка алып жерлер бар, урматтуу ошо ал жака акча төлөшүңүздөр керек. Ошол үчүн көрсөтө албай атам. Азыркы учурда эмне дегенде 1000 сом же 900 сом же 500 сом акча төлөп туруп ошолорду ачып, ушул программа ошентип колдонсоңуз болот. Анын үстүнө ошолорду акча төлөгөндөн кийин мындан реклама деле аз чыгып калат. Азыркы учурда сиз колдонсоңуз албетте кичинеден реклама чыгып калат. Ар бир переход болгондо же бир жерден обложка болуп түгүнөн чыга берет. Бирок дагы ушуна култап койсо урматтуу көрүүчүлөр, сиздин WhatsApp-ыңыздан сиздин сөздөрүңүздү эч ким окуй албайт болгону сиз гана окуп жүрө аласыз. Мен оюмча сиздерге болгон биздин секрет видеобуз жакты, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми бул жагын айти жаңылыктар коштойт. Xiaomi компаниясы Mi Max 4 смартфону кандай болуп чыгышы тууралуу маалыматтарды таркатты. Адашпай уктуңуздар, Mi Max 4. Бул смартфон Snapdragon 710 процессорду кармашын айтып жатышат. 7 дюймдуу болот, Full HD Plus экрандуу. Смартфондун арка жагында 3 камера болот. Жана ошондой эле 5600 мАчтуу батарейка камсыздандырылат. Ага кошо тез заряд алуу күчү менен биргеликте болот. Буга чейин Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 смартфондору гиганттуу аппарат болуп сурат алыпка абдан көп болушкан. Бул смартфон чыкса 20 000 сомдун тегерегинде болот. Сиз алат билеңиз, аны комментарийге калтырып коюңуз. Samsung компаниясы тарабынан чыгарылуучу S10 смартфонун азыркы учурда баардыгы күтүп жаткан учуру. Жана ошондой эле күндөн күнгө жаңы маалыматтар чыгып жатат, кандай чыгышы тууралуу. Бүгүн болсо сиздерге биз чыгуучу смартфондордун анык бааларын айтып беребиз. 3 смартфон чыгат деп айтып жатышат. Эң арзаны Galaxy S10 Lite болот. Анын баасы $900 тегерегинде. Жөн гана Samsung Galaxy S10 версиясы $1000 тегерегинде болот. Ал эми үчүнчү күчтүү болуп чыгарылат деп жаткан Samsung Galaxy S10 Plus смартфону $1500 тегерегинде болот. Белгилей айтсак, Samsung компаниясы ушул жылдын февраль айында Samsung Galaxy S10 смартфонун көрсөтүшөт. Oppo деген компанияны бардыгыбыз жакындан таанып баштадык. Алар биринчилерден болуп Slider деген смартфон кандай болушун башка компанияларга көрсөтүштү. Эми алар камерага жакшы иштөө үстүндө экенин азыркы учурда айтып жатышат. Zoom сүрөткө алууну тунук кылуу максаттары бар экенин билдиришти. Zoom деген бул кайсыл бир учурда сиз смартфондо камерасы аркылуу сүрөткө тартып баштаганыңызда сиз сүрөттү жакындатып тарткыңыз келгенде сүрөт өзүнүн тунуктугун, тазалыгын жоготуп салат. Oppo компаниясы ошол функция үстүндө иштеп жатышат. Алар айтып жатышат, жакында алар смартфон чыгарышса дал ошондой камера коет. Алар койгон камера менен эгерде биз зум кылып смартфондо сүрөттөрдү жакындатып тарсак дагы ал өз тазалыгын, тунуктугун жоготпойт. Биздин угушубузча Oppo компаниясы сөз менен эч кандай ишти калтырган эмес. Буюрса биз күткөн нерсени дагы чыгарышат. Видео сиздерге жаккан болсо жана өзүңүзгө пайдалуу кеңештер, пайдалуу маалымат алган болсоңуз сөзсүз лайк басыңыз, башка инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Урматтуу көрүүчү, кызматыбызда Арган Аширбек уулу, канал Кейс Смарт болду. Кийинки видеолордо кандай темаларды көргүңүздөр келет, сөзсүз комментарийге калтырыңыз. Биз албетте сиздин суранычыңыздар боюнча видео даярдайбыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.